атат бул мектепке. Эмнеге дегенде баланын саны аябай көп болуп кеткен. Бул мектебибизде орус тилдүү мектеп. Азыркы биздин окуучубуздун саны 3888 бала окуйт. Бул жерде башталгыч класстар гана окуй турган болду. 500 балага ылайыкташтырылган. Ош шаарында чындыгында эле ушул мектеп маселеси аябай көйгөйлүү болуп атат. Бирок бизде мүмкүнчүлүк болушунча министерстводон, өкмөт жагынан, жергиликтүү бийлик жагынан ушуга көбүрөөк көңүл буруп, азыр жаңы мектептердин имараттары салынып атат. Мисалы айта турган болсок, мындан бөлөк дагы азыр эми ачылышынын алдында турат Ломоносов мектептин жанында да жаңы имарат түшкөн. Ал да 500 балага ылайыкташтырылган. Анан эми Разаков мектебибиз бүтпөй турат. Эмнеге дегенде анын сметный баасы 240 миллион экен. Азыр ошого дагы 117 миллион боло турган болсо, перечисление боло турган болсо, ал мектебибизде буюрса бүтүп калат. Бүгүнкү күндө шаарда мектеп жетишпейт деп айткандан мен алысмын. Бирок негизгиси эле ушул шаардын ортосунда жайгашкан мектептерде эң көбүнчө дагы орус тилдүү мектептерибизде балдардын саны көп болуп атат. Бир класста 50-60 бала. Анан эми мындан ушул положениядан чыкканга аракет кылып атабыз. Айтып атпаймынбы, ушундай эле кошумча имараттар салынып атат. Республикада тилекке каршы мектептерде абдан балдардын саны көп, жана 2 смен 3 смен окутуулар көп болуп жатат. Жалпы республика боюнча абал 139 мектеп 3 смен менен окутуп жатат. Андыктан 3 смен менен окуганда билесиздер канчалык кыйынчылык жараларын окуу процессинде. Мисалы бир эле директор же бир эле мектептеги мугалимдер 3 поток окуучуларды тейлөөгө аргасыз. Андыктан бул да билимдин сапатына түздөн-түз таасир этип жатат. Өзүңүздөр көрүп турган имарат коррупциялык баягы иш козголоодон чогулган акчанын эсебинен бүгүнкү күндө курулуп, мынакей кошумча имарат Ош шаарында берилип жатат. Буга окшогон 9 курулуш дагы Бишкек шаарында жүрүп жатат. Андан сырткары жалпы республика боюнча 245 авариялык абалдагы мектебибиз бар. Бул көйгөйлөр ошо билим берүүгө түздөн-түз таасирин берип жатат. Андыктан буларды чечүү максатында жыл сайын бизде 60га жакын билим берүү объекти титулдук баракчага кирет. Анан ошонун негизинде биз иш алып барып жатабыз. Жалпысынан орто билим берүүдө жана башталгыч билим берүүдө мектеп имараттары жетишсиз. Кыргызстанда республика боюнча биз 40%тен чыга албай жатабыз. Бүгүнкү күнү бала бакчалар менен камсыздоодо. Андыктан көптөгөн курулуштар дагы жүрүүгө муктажбыз. Белгилеге кетчү нерсе бул формалдуулуктан кайтып биз мугалимдерге көбүнчө чыгармачыл эркиндик берген билим берүү унугуна түшөбүз деп турабыз. Эң негизги максат катары бул жерде билим берүүнүн сапатын көтөрүү боюнча бирдиктүү иш-чаралар жүрөт. Мисалы жалпы республикалык тест боюнча жылда бир эмес 2 жолу өткөрүү маселесин азыр көтөрүп жатабыз. ПИЗага 2025ке даярдануу боюнча жаңы иш-чаралар башталды. Мектеп директорлорун жана районо гаронолорду баалоо боюнча жаңы аттестациялык бирдиктер кире баштады. Андан кийин мугалимдердин 9 жылдан бери албай келаткан категорияларын кайра кайтарып келдик. Мындай мугалимдер кайра категория кошумча акчаларын алып башташат. Андан сырткары формалдуу иш кагаздарды жокко чыгаруу маселеси. Окутууда билим стандарттарын жаңыдан 5 жылдык стандарт жазылып жатат. Ошол жерде да инновациялык жаңы STEM предметтер боюнча жаңы баягы элементтер кошула баштады. Көптөн бери министрликтин баягы эмесинен структурасынан чыгып кеткен тарбия боюнча структура кайра ишке кирип, тарбия сектору ишке киришкене жатат. Ушуга окшогон бир катар өзгөрүүлөр болот. Билим берүү жаатында эки нерсени айырмалап билиш керек. Бул биринчи кезекте тарбия, экинчи кезекте билим. Экөө эки башка нерсе. Дайыма эле билимдүү адам тарбиялуу боло бербейт. Же тарбиялуу адам билимдүү болбойт. Ушул тарбия менен билимди биз киргизиш керек системага. Билим берүүгө. Экинчиден, ошол учурдун айтып кеткендей замандын талабына жооп бере турган бир шарттарды бериш керек. Бала деген бул бүгүнкү замандын мисалы менен айтсак, бул компьютердей. Компьютерге эмнени салсаң, кандай программалар загрузка кылсаң, ошого жараша иштейт.
Биз бүгүнкү күнү балдарыбызга ошол замандын учурдун талабына жараша системаны камсыз кылып берип атабызбы? Бул ойлонучу маселе. Биз келечекте ошол биринчи тарбияга, билимге, анан замандын талабына жараша балдарды өстүрүп чыгарыш керек. Биринчи кезекте ошол эле учурда тил багытында мамлекеттик тилди өздөштүрүү, анан расмий тилди, анан чет тилдерин да өздөштүрүү багытында биз басым жасаш керек. Анан технологияларды, информатика жаатында заманбап бүгүнкү күнү жанакы муктаж болуп аткан кесип жагында дагы биз өнөр беришибиз керек. Биз жалаң эле билим берип, жана стандарт чыгарып койбостон, аларды ушул 9 класстан 8-9 класстан ары аларга биз бир өнөр тармагында дагы системаны билим берүү тармагына киргизиш керек. Ошондо мына азыркы айткан IT технология деп атпайбызбы? Ушул багытта билим алган балдар эч качан эч жерде жумушсуз калбайт. Мына биздин көп жарандарыбыз Россия Федерациясына башка чет өлкөлдө чыгып иштеп атышат. Бирок ошол жакта иштеп атканда, эгерде ошол сапаттуу болсо, албетте алар жумушсуз калбайт.